Жер үй Кыргызстандын учурдагы эң негизги инвестициялык долбоору болуп турат. Анын ийгиликтүү ишке ашуусуна өлкөдөгү инвестициялык тармактын өнүгүүсүнө зор салым кошот деп белгилеген президент Садыр Жапаров алтын комбинаттын ачылышы эки өлкөнүн инвестициялык кызматташуусунун ийгилиги катары баалады. Мына ушул ынтымактын, данакерликтин күбөсү катары бүгүн Россия Федерациясынын башчысы бийик мартабалуу коногубуз Владимир Владимирович Путиндин телекөпүрө аркылуу катышуусу менен Талас жергесинде жер үй алтын кенин иштетүү башталганы турат. Урматтуу калайык журтум, бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Бул долбоор Орусиянын Кыргызстанга жасаган инвестициясынын рекордтук көрсөткүчү. Анын көлөмү 600 миллион долларды түзөт. Жер үйдүн ачылуу аземине телекөпүрө аркылуу катышкан Россиянын президенти Владимир Путин комбинаттын ишке кириши Кыргыз-Россия экономикалык кызматташтыгын бекемдөө, өнөктөштүк мамилелерди күчөтүүгө салым кошоруна токтолду. Я надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать вместе на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения Евразес, а эти средства значительные, они исчисляются сотнями миллионов долларов, что вот все эти наши совместные усилия будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных проектов. Алтын комбинатты иштеткен компания жылына 5 тонна алтын иштеп чыгууну пландап жатат. Ишкана 1000 адамды жумуш орду менен камсыздаса, анын 90%-ын жергиликтүү эл түзөт. Салык жана социалдык төлөм катары Кыргызстан бул долбоордон 1 миллиард доллардан ашык каражатка ээ болот. Андан тышкары Талас облусунда ачылган Бакубат Талас фондуна жылына 2 миллион доллар бөлүнүп турат. Анын эсебинен социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлүп, социалдык объектилерди курууга дагы жумшалат. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун ар айыл өкмөттөрүнө өнүктүрүүгө миллиондогон сомдор которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшөт. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Жер үй алтын кенди иштетүү укугу 2015 жылы орусиялык компанияга берилген. Компания жарыяланган аукциондон жеңип чыгып, кенди иштетүү үчүн 100 миллион доллар берүү менен 100% үлүшкө ээ болгон. Аталган ишкананын алдында Алтын Альянс компаниясы түзүлгөн. Компаниянын аталган кенди иштетүүгө укугу берилген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Жер үй. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Көлөмү боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөгө ылайык. Кенде 88 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар. Жаңылай Болотбекова, Тагайбек Акматов, жаңылыктар үчүн.